Кыргыздын биринчи фантастикалык комикси Алтай сырдуу алатоо сүрөт стилистикасы жана баяндоосу жакшы аткарылган чыгарма. Бирок бул эмне тууралуу чыгарма? Анын сюжети кандай? Арыбаңыздар, сиздер менен жомокчу. Алтай комикси алгач жолу Булут студиясынан 2015-жылдын апрелинде жарыкка чыккан. Комикс башында басмаканаларда басылып жана биринчи тиражы 1000 данадан ашык сатылган. Бул комикс маданияты жол өлкө үчүн өтө жакшы көрсөткүч. 2016-жылы комикс электрондук форматта Булут студиясынын сайтында жайгаштырылган. Бул эмне жөнүндө болгон комикс? Алтай аттуу жөнөкөй Бишкектин мектеп окуучусу. Ал мага окшобойт экен. Сабактарды жакшы көргөн эмес. Көп оюндарга алаксып, сабагын кылбай уйкудан калган бала. Ал өзүнүн чоң атасы альпинист менен сыймыктанган. Бир күнү Бишкектин үстүнө келгиндер учуп келишип, адамдарды башкарып алышат. Бир гана Алтай башкара албайт. Бир гана Алтайды гана башкара алышпайт. Себеби чоң атасы бийлиги сырдуу таш аны коргойт. Ал келгиндерден качат. Бул кыскача комикстин биринчи бөлүмү тууралуу болуп калды. Биринчи бөлүмдө баяндоо темпи жакшы, каармандары да жакшы тартылган. Бирок бул стилистикасы биринчи бөлүмдө гана сакталат. Миксон сайтында жана Булут студиясынын YouTube каналындагы бөлүмдөрдү карасак, сүрөт стилистикасы өзгөргөнүн байкайбыз. Миксон сайтындагы бөлүмдө сюжет кантип улангандыгын көрсөк болот. Алтай башка дүйнөгө кирип кеткен экен. Ал жакта бир бала менен жолугат. Кандай десем, гоблиндерге алар туткунга түшүп, кийин алардан качышат. Бир шаарга келип, анын тургундары балбалдар экенин көрүшөт. Гоблиндер болсо алардын артынан кууп келгенде, балбал жоокерлер аларга каршы чыгышат. Бир балбал жокер болсо, башка каармандары кошулат. Бул бөлүм мага өтө жакты. Стилистикасы өзгөрсө да жакшы экен. Фантастика жанрынан фэнтези жанрына өтүшүптүр. Анан дагы YouTube каналындагы биринчи бөлүмдүн стилистикасы өзгөртүлүп, кайрадан тартылганын көрсөк болот. Мындан ары эмне болгондугу тууралуу мен маалымат таба албадым. Себеби Булут студиясынын сайты иштебей жатат. Студия бир нече жылдан бери өзүнүн соц тармактарын жаңылабай жатат. Эгер макалаларды карасак, Алтай комикси башында 10 чакты бөлүмдөн турган чыгармага айланышы керек эле. Бирок мен экөөнүн гана таба алдым. Студиянын бул чыгарма үчүн чоң пландары бар болчу. Бирок ишке ашпай калган окшойт. Комикстин кырдаалы жакшы эмес болсо да, Кыргызстанда бул комикстин күйөрмандары аз эмес. Бул комикстин фан базасы жок койсо, бирок убагында ал көрүнүктүү из калтырган. 2015-2016 жылкы өспүрүм жана комикс күйөрмандары үчүн Алтай Кыргызстандагы сапаттуу комикс сериясы чыга ала тургандыгы тууралуу символго айланган. Соц тармактарда кээ бир адамдардын уландысын дагы эле күтүп жаткандыгын көрсөк болот. Кээ бир адамдардын үмүтү дагы эле өчүрөк. Жыйынтыктоодо Алтай комикси эмне үчүн уландысыз калгандыгын биз биле албайбыз. Бирок анын пайда болушу аз болсо да азыркы кыргыз комикстеринин жарык көрүүсүнө таасир тийгизген. Эгер дагы кыргыз комикстери тууралуу видео көргүңүздөр келсе, каналга катталыңыздар. Кош калыңыздар.